Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен УТРК ысык көлдө кайрадан айкын программасы түз эфирде өз ишин баштады. Бүгүн биз ысык көл облусунун экологиясын сактоодогу чаралары туурасында, ошондой эле саркынды сууларды тазалоочу жайлардын, эс алуучу жайларда канчалык деңгээлде курулуп, бүгүнкү күндө кандай иш жүзүнө ашып жатат, мына ушулар туурасында сөз кылалы деп турабыз. Ал үчүн биздин студиябызга тийиштүү адистерди дагы чакырып алганбыз. Анда эмесе сиздердин назарыңыздарга тааныштырсам, Осмонов Нурбек, Капрес эс алуу борборунун башкы инженери, жана Шаканаков Бактыгул Муратович, Тунук компаниясынын Ысык көл областы боюнча координатору, жана Ысык көл регионалдык башкармалыгынын башчысы, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык көл регионалдык башкармалыгынын башчысы Кыштобаев Максат Батырбекович. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен студиябызга кош келипсиздер. Биринчи эле суроону жалпыбызга белгилүү болгондой, өлкө башчысынын 2022 жылдагы 26 апрелиндеги Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгы чыккан. Мына ушул жарлыктын алкагында маалыматтарга караганда Ысык көл облусунда 1000ден ашуун эс алуу жайы болсо, мына ушул жайларда саркынды сууларды тазалоочу жайлардын толук курулуп бүтүшү талап болгон. Бул боюнча тапшырмаларда берилген. Эми экология министрлигинин сиздер тараптан ушул саркынды сууларды тазалоочу жайлар канчалык деңгээлде курулуп бүттү? Анан Ысык көл облусу боюнча эс алуучу жайлар боюнча маалымат берсеңиздер. Бул берилген тапшырмалар кандай аткарылып атат? Рахмат, саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кушак кечиңиздер менен Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык көл регионалдык башкармалыгы ушу сиз өзүңүз жогоруда айтып кеткендей, президентибиздин 2022 жылдын 26 апрелинде чыккан 131 токтому Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар боюнча ошо токтому чыккан, жарлыгы чыккан. Аны аткарууда Ысык көл областы боюнча райондук администрациялардын катышуусу менен, кызматкерлери менен биргеликте облуста жайгашкан санаторийлердин, пансионаттардын, эс алуу үйлөрүнүн, кичи эс алуу жайларынын, конок үйлөрүнүн инвентаризация жүргүзүп, жыйынтыгы боюнча облусубуз боюнча 165 эс алуучу жайлар катталды да, ошо инвентаризацияда жайлар 165 жайлар, 962 кичи эс алуу жайлары, конок үйлөр, мейманканалар жана башка рекреация объектилери катталды да. Бардыгы болуп облус боюнча ушу кичи мейманкана, гостевой домдор жана орусча айтканда болуп, бардыгы пансионаттар болуп 1127 эс алуу жайы аныкталды да, катталып такталды. Алардын ичинен эс алуу жайларга тийиштүү ошо саркынды сууларды айтып атабыз. 126 даана саркынды сууларды тазалоочу жайлар бар да. Анын 160 эс алуу жайынын канализациялык тутуму башка эс алуу жайдын жана борборлоштурулган тазалоочу курулмаларга кошулган. Мисалы үчүн бул жанындагы эс алуу жайда болбосо, жанындагы эс алуу жайдын саркынды суусуна канализациялык тутуму кошулуп, келишимдин негизинде кошулуп иштегендери ушул 160. 841 эс алуу жайларда тазалоочу курулмасы жоктугу такталды. 841 ошо облус боюнчачы. Анан ошо айта кетсек, жарлыкты ишке ашыруу максатында башкармалык тарабынан тазалоо курулмаларын куруу үчүн алгылыктуу иштерди жүргүзүштү. Былтыркы жылы мынакей ушу жарлык чыккандан бери, 2022 жылдан бери, 23 жылдын январь айынан баштап эскертүүлөрдү берип, ушу саркынды суусу тазалоочу курулмасы жок, иштебей тургандыгын эскертүү. Быйылкы жылы эми чындыгында эскертүү көп болду да, эскертүүлөр болуп, анан ошол саркынды сууларды куруу боюнча мындай компаниялар көп салымдарын кошуп катышып, ушундай бир тренингтерди өткөзүп, окууларды өзлөрүнүн кандай оңой жолдо саркынды сууларды салуу, кандай жеңил жагы бар, ошолорду боюнча көп компаниялар катышты. Мисалы үчүн Топаз, Экостар Эко, Аквапласт, Байсу Про, Август, Перето деген сыяктуу компаниялар менен жыйындар өткөрүлүп, сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Тазалоочу курулмаларды салган эс алуу жайлар кредиттерди алган убакта Перето Кыргызстандын туризм тармагында энергияны жана ресурстарды эффективдүүлүктү илгерилетүү проектиси менен 15%га чейин грант катары каржылоо каралган да. Жана Перетону
Жарлык күчүнө киргенден баштап 2023 жылы дагы кошумча ушул 22 жылы жарлык чыкты, 23 жылы кошумча быйыл бизге ушул бүгүнкү күнгө чейин 21 тазалоочу курулма салынды жаңы. Ушул жерден токтото туралы, Максат Батырбекович, сиз айтып калдыңыз, ушу тазалоочу курулмаларды куруучу компаниялар менен бүгүнкү күндө иштеп баштадык деп. Анан бул компаниялардын арасында Тунук компаниясындагы Ысык Көл облусу боюнча координатор олтурат. Урматтуу Бактыгул Муратович, суроону сизге берейин. Бул Тунук компаниясы качан негизделди? Анан Кыргызстанда бул кандай иштерди алып барганы жатат? Канчалык деңгээлде ушул компания менен бардык эс алуу жайлары иштешсе болот? Биз менен баары эле иштешсе болот, саламатсыздар. Тунук компаниясы мына өткөн жылдын кеч күзүндө бекемделип, ачылып, официально форум өткөрүлүп, официально ачылды. Биздин продукциялар, буга чейинки технологиялар, мисалы, ушул саркынды суусун тазалоочу технологиялар бүт баарын тең жанагы автомашиналарды Германиядан ташыгансып, Япониядан ташыгансып, ушул емкостторунан бери бүт баарын бияка ташып келишчү да. А биздин Тунук компания ошондой формаларды бияктан даярдайбыз да, жасайбыз. Любой объемдогу 5 кишиликтен баштап шаардын немесине чейин тазалоочу, саркынды сууларын тазалоочу фильтрлерди биз өзүбүз Кыргызстандан уже жасасак болот да. Бул Түштүк Кореянын технологиясында ойлонуп табылыптыр. Бул 30 жыл мурун иштелип чыгыптыр. Азыр бизде ошол конокторубуз бар, Түштүк Кореядан келген. Ошолор менен чогуу ошол ичиндеки фильтрлерми разработка болуп атат азыр. Бияктан жасайбыз да. Биз менен чогуу параллельно иштеп аткан эми конкурент деп айта албайм. Бул жаратылышын коргоп аткандан кийин биз бири-бирибизди конкурент деп айтпашыбыз керек. Анткени булар менен бир иш кылып атабыз, бул жакшы иш болуп атат. Мунун баары негизи баарынан ошо президентибиз ООНго барып доклад өткөргөндөн кийин бул иш кыймылдап баштады деп айтсак болот да. Анан бул компаниялардын деле түрү бири-бирине окшош эле болушу мүмкүн, бирок булардыкы минусу булар ташып келип атышат да. Ташып келип атышат. Гарантиясы жок да. Ал емкость бир низкий температурада может жарылып кетсе, кайра казып кайра. А бизди емкость бияктан испытаниядан өтүп, гарантиясы менен коюшат да, биякта завод. Ал эми ушул Тунук компаниясы жеке ишкерлерге эс алуу жайларынын ээлерине болгон бир жеңилдиктер барбы? Азыр айтып атат го, бул жакта дагы атайын пайыздык насыя түрүндө да берүүгө гранттар аркылуу деп. Анан сиздерди компания туурасында да айтсаңар, ишкерлерге кандай жеңилдиктер каралат? Тунук компаниясы жаңы иштеп баштаган астында бул Кыргызстандын ичиндеки болуп аткан бул эми кандай эми ошол жаңы башталды да бул система, саркынды суудан тазаланалы, жаратылышты таза сактайлы деп мындай катуу күчтүү иш мына Садыр Нуркожоевич келгенден кийин мына жакшы мындай реальный кадамдар жазыла баштады да. Анан ошонусуна биз дагы пайдаланып мындай салмактуураак болсун, тазаланып чыккан суунун проценти государствонун мына экологиянын требованиясына туура келгендей болсун деп 95, анан 97% таза суу чыгат да. Ушул жерден сизге суроону берейин, урматтуу Максат Батырбекович. Негизи мамлекеттик талаптар боюнча тазаланган суунун проценти канчаны көрсөтүп турушу керек? Эми 90-95%дан жогору ушу болуш керек. 90 эң минимальный ушу 85-90 менен берип атат. Бизде ошо экологиялык мониторинг бар, лаборатория. Жыл сайын ошо жай мезгилинде, ошо сезон убагында ар бир саркынды суулар менен келишим түзүп, ошол саркынды суулардан анализдерди, корутундуларды алып чыгарабыз. Ошол химиялык биздики ошо көбүнчө химиялык жактан каралат. Азот, аммоний, ПДК, концентранттар ошолорду карайт. Ошол бир 85-90-95ге чейин уже таза болуп чыгат да. Бактыгул мырза, ушул жерден сиздердин компания ушу тазаланган суунун процентине токтолсоңуз. Бул процент суунун тазалоосу эң мындай кандай десем, бул саркынды суунун тазалоонун системанын эң башкы требования, эң башкы принцип ошондо болуш керек экен да. Бул бөлүнүп чыккан, эң аягында чыга турган суунун тазалыгы бизде уже гарантированный 97% болуп атат да.
Башка жанагы биз менен чогуу параллельно жумуш алып бараткан компаниялардыкы даже 95ке жакындабай калат экен да, бул байке айтып кеткендей ошо 85, ошо 90га чейин. Биздики 97%. Бул исследованиядан өткөн, Түштүк Кореядан келген өзүлөрү, кожоюндар өзүлөрүнүн кагаздары, бүт сертификаттары, бүт бар тең бар. Ысык Көл облусунда 1127 эс алуу жайы бар деп жатабыз. Алардын бири Капрес эс алуу борбору. Мына азыр инженер да келип отурат. Нурбек Осмонов, сиз айтсаңыз, сиздердин эс алуу борбордо ушундай саркынды сууларды тазалоочу курулма кандай курулган? Анан бүгүнкү күндө талаптагыдай иштеп жатабы? Саламатсыңарбы? Ооба, бизде 2015 жылы орнотулган очистное сооружение, оборудование Чехиядан алып келген. Кыргызстандын компания Бинтек деген койгон. Производительность 500 кубометр. Бирок замечаний жок, надежно иштеп атат. Объем менен 3 секция менен иштейт. Общий производительность 500 куб болсо, 3 очистное сооружение 3 эмеден өтөт да, очисткадан, 3 системадан. Основной очистка bizde аэробная очистка дейт. Воздух менен разложение бактерий болот. Анан выходта суу поливке кетет, жана катуу эмелер удобренияга эметебиз. Бизде өзүбүздүн бакчабыз бар, где-то 3 гектар. Так жакшы эле иштейт. Надежно, компьютерное управление менен. Bir насостор стройдон чыгып калса сразу көрүнүп калат. Ремонттоп коебуз, тош сервисное обслуживание 2 жылда 1 жолу кылат. Ошо баары жакшы. Электронный управление. Максат Батырбеков, 841 эс алуу жайда тазалоочу курулмалар жок кой эсе деп жатасыз. Ушул жылы 2023 жылы көптөгөнүнө эскертүүлөр берилди деп жатасыз. Эми алар ушул талап боюнча канча убакыт аралыгында ушул саркынды сууларды куруучу курулмаларды куруп бүтүшү керек? Бизде ушул быйылкы жылы, бул өткөн жылы 20 сентябрда бизде контролдук инспекционный служба деген бар болчу, көзөмөлдөө бөлүмү кызматы. Biz бұл күнгө чейин, буга чейин, ушу сентябрь айына, 23 жылдын сентябрь айына чейин биздин текшерүү укугубуз жок болчу. Ошо эс алуу жайларды өз алдыбызча кирип, ошо бир нарушениялар болуп аткан убакта текшерүү укугубуз жок. Биз тиги борборлуктун сетин деп коет, центральный экологический технический надзор бөлүмү, ошо эме башкармалыгы, ошол жактан чакырып атайын чакырчубуз. Мен ушул нерсе, ушул учурдан пайдаланып айтып кетким келип атат. Быйыл ушул текшерүү көзөмөлдөө текшерүү бөлүмү өзүнүн текшерүү укугун алды. Быйыл уже сентябрь айынан бери ушу текшерип, ар бир очистной сооруженияларды, тазалоочу курулмаларды баарына уже бүгүнкү күндөн баштап, уже декабрь айынан баштап өткөн жылдын эскертүүлөрдү берип атат азыр. Уведомление деп коет, ушу эскертүүлөрдү берип, быйыл эгер саркынды суу курулбаса, же болбосо тутамга кошулбасаңар, центр борборлоштурулган канализацияга иштебейсиңер деп. Анан мен да ушул азыр ушу учурда пайдаланып ушу тазалоочу курулмасы жок эс алуу жайларга дагы эскертүү катарында айтып кетейин. Быйылкы жылы текшерүү катуу болот, көзөмөлдөө катуу болот. Эгер ошондой тутамы жок болсо, ошол азыр иштөө бир кагаздар эмелерди бирибиз райондук администрация, областтык администрация менен губернатор менен ушу согласование этип бир иш иштеп чыгалы деп атабыз, сунуштарыбызды берели деп атабыз, бир жаап токтотуу иштетпөө максатында, ошону салмайынча. Анан эми бизде ушул борборлоштурулган канализация, ушу центральный кылып очистное сооружение Чолпон Ата шаарында бар да, билесиздер. Борбордук очистное сооружение, тазалоо курулмасы. Ошону Бостериден баштап, ошо Чолпон Атага чейин тартууга уже проекти иштеп, генплан уже линиясын тартып бүтүшүп, карап, чертежин кандай салсак болот, эмне кылабыз деп. Ошону бүтүп калышты, Кудай буйрса, ушу 26-жылга чейин Кудай буйрса, ошол канализация, ушу борбордук канализацияга кошулуп калат деген үмүттөбүз. Кудай буйрса. Ушул эле суроо улай, Каракөл Чолпон Атаны айттыңыз, балыкчы шаарларындагы саркынды сууларды тазалоочу жайларда кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Балыкчы шаарында борбордук тазалоо курулмасы
мына бүгүнкү күндө салынып бүтүп жатат азыр. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, кирип келе жатканда балыкчынын батыш жагында кирип келе жатканда чоң борборлоштурулган тазалоочу курулмасы салынып бүтүп калды. Ишке берилет Кудай буйрса. Анын ичинде бүт бар тең лабораториясы өзлөрүнүн анализдерин чыгарып, саркынды суунун эффективдүүлүгүн карап, кайсынысы жогору чыгып атат, кайсынысы төмөн чыгып атат, баарын тең ушу Кудай буйрса ишке берилейин деп турат. Ал жер ушу балыкчы шаары баардыгы ушу борборлоштурулган канализацияга кошулат. Саркынды сууларды курулмага. Каракол боюнча дагы токтолсоңуз. Каракол боюнча дагы Кудай буйрса мынакей быйылкы жылы ишке киргени турат. Бул ушу проекттин негизинде реконструкция ишин жүргүзүп, Кудай буйрса быйылкы жылы бул Каракол шаарындагы курулмасы башталганы турат. Ушу Чолпон ата азыр биринчи ушул жакта Каракол, Чолпон ата 2 курулма калды. Ушу быйылкы жылы башталат деген үмүттөбүз да, ушу тазалоо курулмасы. Оңдолуп түздөлүп реконструкциялоо. Бактыгул мырза, ушул биздин маалыматыбызга караганда башында да айттык, саркынды сууларды куруучу компаниялардан 5-6 бар деп. Анан сиздердин ошо башка компаниялардан кандай артыкчылыктарыңыздар бар? Дагы бир жолу маалымат берсеңиз, ушул боюнча жакшылап. Артыкчылыктары бул эң биринчи очерет сапаты да. Сапаты. Анан биздики завод бияктан даярдайт, ёмкасын өзүн даярдайт, бүт баарын тең даярдап, установка кылып, бекитип, иштетип, андан кийин сервисный обслуживанияга алып берет да. Бул установка 50 жылга коюлат. То есть сен 50 жылга жаратылышты коргоого жакшы салымыңды кошуп атасың деген нерсе да. 50 жыл. Балдарыбызга таза жаратылышты кантип сактап калабыз, кандай кылып жеткиребиз. Негизи эле мындай эл журтубуз качан ойгонобуз, бул негизи жаман нерседен арылып, көлүбүздү булгабай, жерибизди булгабай, жакшы нерсеге умтулуп, тазалыкка умтулуп, туура жашоого. Эми өзүнүн убактысы өзү келет экен. Баягы биринчи технология чыкканда дагы баягы чет өлкөдөгү күчтүү мамлекеттер биринчи көрөт экен мунун өзүрүн, жакшы жаңы технологияларын. Анан келип анан бизге жетет экен да. Ошол келип отуруп, эми мына Кыргызстанга да жетти. Буну негизи каалайбызбы, каалайсыңбы, баары бул нерсеге өтүшүбүз керек да. Бул жанагы Bitel деген компания бар болчу, жаңгыз эле анан Мегакомдор чыкты, чочулап атып баягы өтпөй атып анан өтүп кеттик. Баарыбыз тең эле азыр Мегаком деп колдонуп жүрөбүз, баарыбыз тең эле. Ошондой эле бул деле компаниялар, бул эртеби кечпи баары бир биякта иштей турган компаниялар. Бизде кредит дагы системасы бар, кредитование. 10 кишиден баштап шаардын очистной сооружениясын койгонго чейин биздин дареметибиз жетет да. Ошонусу менен күчтүүбүз. Башка фирмаларды биз мындайча айтканда конкуренттерди разведка кылып көрсөк, алар көбүнчөсү биякта чыгарбайт экен, көбүнчөсү ташып келет экен дагы, коюп туруп анан качып кетет экен да. То есть мындай техобслуживание деген мындай жок экен. Айтып атпайбы, мына байки 2 жылда бир келип карайт деп атат. Бизде болсо систематизированный бул барып консервировка кылып, расконсервировка кылып, ачып жаап, сезон бүткөндө ошонун баарын тең карап бере турган биздин уже налаженный уже системабыз турат да, уже даяр. Кепилдиги канча жылга берилет? Кепилдиги 1 жыл бекер бүт баарын тең ухаживать этип, бүт баарын тең жасап беребиз. А так 50 жыл. 50 жыл. Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыктын негизинде ушул жеке ишкерлер, эс алуучу жайлардын ээлери ушундай саркынды сууларды куруучу курулмаларды курууда эмнелерге көңүл бурушу керек? Биринчи иретте. Бул ушул Бактыгул мырза айтып кетпедиби азыр мынакей жаңы компания келиптир. Мынакей мен да азыр бүгүн бул жерден таанышып, бул жерден угуп атам. Эми бизде основной ушу ысык көлдө көбүнчө илгерки Союздан калган Q компактный установка деп коет. Q200, Q400, Q600 чейин бар. Жер өсүмдүгү фильтр, жер фильтри, базальт фильтри жана көптөгөн немелер бар да. Анан ушул саркынды сууну курууда ошол жанагы ишкерлер эми конок үйлөрүнүн ээлери ушу Бактыгул мырза айткандай эффективдүү салган. Жакшы тазалап ушул бул Бактыгул мырза айтканда жана айтып атпайбы 97%га чейин тазалоо чыгарабыз деп. Эми ал саркынды суу 100%га эч убакта тазаланбайт. 100%да эч убакта тазаламайт. Анткени кир суу тазаланып, иштетилип чыгарып аткан суу ушул 90%дан
ушу 97, 98, ушу 95. Мен ушу 97% деген жагып атат, жакшы. Бирок мен 97% баягы тазалап чыккан көп жерден көрө элекмин. Көбүнчө 95, 96 ушуга чейин. Анан ушул айтып кетерим, ушул жана сиз берген сурооңузга ушу салуучулар, куруучулар, же болбосо заказ берүүчүлөр, буйртма берүүчүлөр ушундай жакшы фирмаларды, жакшы курулган эмелерди, саркындуу сууларды ушуларды караш керек да. Эң негизгиси ошого көңүл буруш керек. Анан бүгүн салып алып болбогон андайлар бар, катталган биздечи. Эптеп салып алып болгондо дагы чоң акчага салып алып туруп, анан кийинки жылы биздин мониторинг лаборатория бөлүмү барып анализ алган убакта корутундусу начар чыккандар болгон да. Анан ошон үчүн эң биринчиден ошол саркындуу суунун тазалоочу курулманын жакшысын тандап көңүл буруш керек да. Ошо анан иштөөсүнө айтып кетти, гарантиясы жана сиз айткандай ушул гарантияларын караш керек, жакшы обслуживаниясы, мынакей капризе салуу жайын канчадан бери буларда да аябай проблема болгон, аябай көп проблема. Мурунку могу жерде айткан жана жер фильтрин салып алышкан буларчы, жер фильтри менен тазалоо. Ал тазалабайт, ошол кирген суу ошол бойдон чыккан күндөр болду. Көптөгөн айып пулдар салынды, доолор коюлду, миллиондогон акчаларды төлөштү булар. Жаап кое турган күндөр бизде ал убакта паспортизация бар болчу ошол жылдары. Чорный список деп коебуз, кара тизмеге кирип, ачылбайт дегенге чейин барып, анан ушулар акчаларын салып, ушу жакшы бул Бинтекти тандап алып, Бинтек да жакшы компания, ушуну тандап, азыр жакшы салды. Азыр биздин Ысык көл районундагы, ушу Ысык көл районундагы, областындагы деп коечу, область боюнча эң жакшы тазалоочу курулмалардын биринде да, эң жакшы. Биз дагы ушу көп жана жыйындар, семинарлар болгондо, же болбосо бир ошондой курабыз дегендерди көргөндө ушул жакты пример кылып алып барып көргөзөбүз. Анан мен ушу Бактыгул мырзага дагы ошо жана бир суроо бердим. Өзүнчө ушул мындай ушу же болбосо көлдө болбосо дагы Кыргызстанда ушул компаниянын курулган курулмасы барбы десем, ушул жаңы келип баштап атабыз дейт. Эгер эмнеге жок эмес, келишсин. Биз дагы мисалы үчүн бизге дагы ошо келишет, эс алуу жайдын жетекчилери, конок үйлөрүнүн жетекчилери бизге бир маалымат берсеңиздер, кайсы курулманы курсак болот, кайсы фирма менен иштесек болот дейт. Анан биз эми ошол жактан карап, бизде тизмелер бар, булар келишет бизге. Биздин мындай да биз дагы как специалист катары биз өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди айтып, направление беребиз да. Анан анысына караганда мынакей бул дагы жаңы компания келип атат. Кудай буйруп жакшы иштеп, жакшы бир элибизге ошо тазалоо курулманы жакшы куруп бере турган болсо, эмнеге жок, биз дагы эме бергенге, бул направление бергенге, элге түшүндүрүү иштерин бергенге биз дайым даярбыз иштешүүгө. Бактыгул мырза, ушу сиздердин компанияга бүгүнкү күндө буйрутма берген эс алуучу жайлардын ушу жетекчилери кайрылып жатабы? Биз мына күзүндө бекилип официально ачылгандан бери жаңы жылдык майрамдар өтүп кеткичекти, элдердин тынчын албай отуралы, ташатпай отуралы деп кичине кое туруп турган. Анан жаңы жыл бүткөндөн кийин официально 8-ин күтө бербей биз 5-инде баштадык да, январдын 5-инде баштап, Тоң районунан баштасак, Тоң районунан уже февралдын аягына установка кылганга 5 киши уже заявка беришти. Эмнегедир кредитование жагынан эметпей, булар иштеген пансионаттарга деп койдук да. Булардын кишилери барго деп койдук. Анан булар сразу заявка берди, 5 киши уже турат очередте. Эми бизде очеред болбойт. Одновременно жумуштар жүрүп кете берет. Ошончолук биздин немебиз жетет да. Дараметибиз жетет. Кийинки суроону сизге берейин, Максат Батырбекович. Ушу жарлыктын алкагында полиэтилен баштыктарынан арылуу, желим баштыктардан арылтуу боюнча ушуга да токтололу. Көл жээгин тазалыкты кармоо, Ысык көл облусу боюнча дагы ушул боюнча иштер аткарылып жатат. Бир катар текшерүүлөр жүргөн соода борборлорунда дегендей. Кандай болуп жатат? Бүгүнкү күндө толугу менен ушул желим баштыктардан Ысык көл облусу арылды десек болобу? Туура айтасыз. Мынакей ушу дагы ушул АЖОбуздун 131 жарлыгынын дагы бир пункт, бир пункт деген кошулган. Биринчисинин биринчи пунктунда Ысык көл областынын курорттук рекреациялык зонасынын аймагында полимер пленкасынан жасалган баштыктарды пайдаланууга жана сатууга тыюу салынсын деп көрсөтүлгөндө, жана желим
бир жолу колдонуучу пластмасс желим жана полиэтилен болгон негилеп полиэтилен. Бул эми бизге былтыркы жылы пилотный болуп кирди биринчи биздин Ысык көл облусубузга ошо полиэтилен баштыгын саттырбоо боюнча. Биз ошо былтыркы жылдан баштап ушул соода түйүндөрүнө, чоң соода түйүндөрүнө жана оптом сатуучу, баштык сатуучу эмелердин баарына базарлардын баарына, дүкөндөрдүн баарына эскертүүлөрдү бердик бүгүнкү күнгө чейин. Эскертүүлөрдү берип, биринчи эскертүү деп чыккан, эскертүү берилсин деп ошо баарын кыдырып эскертүүлөрдү бердик. Мына уже ушу жыл жаңыргандан баштап, ошо 23 жылдын аягынан ошо жыл жаңыргандан баштап уже эскертүү атайын жазуу түрүндө бериле баштады. 10 күндөн 1 айга чейинки убакка чейин токтотулсун деп. Бирок көбүнчө соода түйүндөрүндө Народный жана Глобус деген да болсо дагы ошол сыяктуу чоң магазиндер, сатуучу жайлар уже эмени кабыл алышкан да, бул жарлыктычы. Уже тиги кагаз баштыктарга өтүп, же болбосо бат жок болуп кетүүчү эко пакеттерди ошолорду пайдаланып, эл дагы карап турсаң кээ бир жерлерде кадимкидей үйдөгү чүпүрөк баштыктарын алып келип өзлөрүнүн пакеттерин чүпүрөктөн жасалган ошол пакеттер менен колдонуп атат. Анан азыр бүгүнкү күндө уже азыр эскертүүлөрдү бердик. Эскертүүлөр аткарылбаган убакта мисалы 213 берене код эскертүү аткарылбаса жеке жактарга 10 000 сом административдик чаралар коюлат. Юридикалык жакка 28 000. Уже мына ушул күндөн баштап уже бул чаралар колдонула баштайт. Айыптар Күчүнө кирип баштады бул чара көрүү боюнча. Чара көрүү боюнча күчүнө кирип баштады. Уже айыптарды сала баштайбыз. Анан элибиз көнүп келатат. Туура кабыл алгандар туура эмес кабыл алгандар азыраак болуп атат. Элибиздин көбү ошо пакеттен да тажаган экен. Чындыгында мынакей көчөгө кетип баратсак кээде мисалы үчүн балыкчы жакты карайлычы. Пахта сыяктуу болуп бир чөптүн баары тең ак болуп, курайдын баары тең, жердин баары тең салафан болуп аябай жаман көрүнөт. Бул боюнча биз ошо министрликтин демилгеси менен ошо башкармалык баардыгы биригип былтыркы жылы ошол жарлык чыккандан баштап балыкчы шаарынын биздин ошо көлдүн кире бериши, босогосу, ошол жакта экологиялык пост бар, ошол жерде чоң чогулуш өткөзүп, жыйын эл менен чогуу 700-800 адам катышты. Ошол жерге рекламный баннерлерди илдик, ар бир райондорго тараттык. Ушул салафан колдонбоо боюнча, салафан деги эле таштандыдан арылуу боюнча баннерлерди илип, рекламалык жарлык кылып, көрнөк жарнактарды ушул ар бир айыл өкмөттөргө, райондорго ушул кире бериштен ушул ак суу эң аягы ушул ак суу аркы көз, бер көз болуп баннерлерди таратып билдирдик да, реклама. Андан сырткары ошол жанагы таштан желим бөтөлкөлөрдү өзүнчө чогултуу боюнча жанагы жеңил бир жолу пайдалануучу желим идиштерди өзүнчө чогултуу боюнча жанагы контейнерлерди атайын жасалып чыгарылып, ошолор алып келип ар бир райондорго, айыл өкмөттөргө жанагы тазалык ишканаларына өткөрүлүп берилди. Мисалы үчүн Чолпон Атага, Боз Териге, киши көп курорттук зоналарга ошо Каройго коюлду. Балыкчыдан бери карай ушулар коюлуп келатат да. Нурбек Осмонов, сизге дагы суроону берейин. Ушу сиздер Саркынды суу тазалоочу курулмасы бар эс алуу борбору катары дагы ушу алдыда дагы ушундай курулмаларды коебуз, курдурабыз деген башка ушу эс алуу жайларына кандай кеңештерди берет элеңиз инженер катары? Негизи ар бир эс алуу жайларында очистной болсо жакшы болмок да. Анткени биякта көп пайда бар экен. Жанагы экологияга эме жок, вред жок. Бирок бул компания түнүккө кандай десек, аларга эле совет берейин. Көбүнчө ар кандай бар да эс алуу жайлар бар, как эс алуу борборлор бар, которые могут жанагы частный гостевой домдорго
ошондо сизге гибкий система болуш керек да, оплаты. Там, как раз если, например, сервисное обслуживание кылып атсаңар ежегодный, чтобы оплата за оборудование долевой болсын да, частями. Негизи жакшы болмок. Ар бир сол жайда болсо, гостевойло домдордо болсо, даже келечекке карасак, ар бир айылда да очной болсо, бизге да жакшы болот эле. Экологияны таза сактоодо. Анда эмес айкын программасы да соңуна келип бара жаткандыгына байланыштуу сиздерге эркин микрофон берейин. Биринчи сизден баштайын, Максат Батырбекович, сиздеке эркин микрофон. Рахмат. Мен эми дагы ошол өзүм ушу жаратылыш коргоо тармагында болгондуктан иштеп ушул жактан эркин микрофондон пайдаланып элибизге тынчтыкты, эң негизгичи токчулукту, анан ошол жаратылышыбызды таза кармап, ар бир жараныбыз өзүбүздүн жүрөгүбүзгө бекем түйүп, ушул жаратылыш өзүбүздүн жерибиз, өзүбүздүн мекенибиз, ушуну таза кармоо боюнча ушул ар бир жаран толук салым кошуш керек да. Анан атайын эле тиги атайын барып эскертип, же болбосо штраф салып, айыптарды салып, пулдарды салганга жеткизбей, ар бир жараныбыз ошол көлүбүзгө, ысык көлүбүздү сактоого чоң салымыбызды кошушубуз керек. Ошону айтып кетет элем да. Саркынды суу тазалоочу курулмаларды убагында куруп калуу боюнча деп айтсаңыз. Саркынды суу курулмаларыбыз ушул мына Кудай буйрса келатат, салынып келатат. Мынакей ажообуздун жарлыгы так ошо өз убагында чыкты. Мынакей ушунун жарлыктын негизинде көбү мынакей уже баштап көп суранып атат. Мынакей мен азыр бул Бактыгул Байкеге компанияга да айтып кетет элем. Сиздер ушул жанагы салуу жанагы буйрутма алуу убагында ушул акча жагынан көп такалышат да, баягы төлөм жагынан. Ошол жагынан арзан болсо, жанагындай грант катары болсо, кредит катары ушундай кыла турган болсо, көп элдер салат, кошулат. Мисалы үчүн бир экөө салса эле бирөө көрүп туруп, эгер жакшы деп гарантиясы жакшы болсо, баары тең ушул жака койт да. Анан ушундай курулмаларыбыз жакшы иштеп берсин, таза болсун, көлүбүз ар дайым таза болсун, тунук болсун. Таштандылардан арылалы. Быйылкы жылкы туристтик сезонго бүгүндөн баштап даярдыкты көрүп атабыз. Ошо даярдык менен Кудай буйрса быйылкы жылдан баштап мындан ары ар дайым таза көл, таза мекен, таза жерибиз менен ары карай уланалы. Бактыгул мырза, Тунук компаниясынын өкүлү катары сизге да эркин микрофон. Биринчи эки байкенин сунушуна неме кыстырма кылып айтып кетсем, байкелердин айтуусу боюнча бул бизде кредитование деп коет экен, кредитке да алса болот. Ал жагы бул гарантированный система. Негизгиси бул жаңы башталып аткандан кийин азыр эл журтка жеткирүү болуш керек да. Анан айта турган сөзүбүз негизи ар бир адам бул жоопкерчиликти сезиш керек да. Бул жаратылышты таза сактап калуу, өзүбүздүн балдарыбызга жаратылышыбызды таза сактап калуу, өткөрүп берүү. Биз деле өмүр бою жашоого түркүк болбойбуз, бүгүн барыбыз, эртең жокпуз дегендей. Анан ошого байланыштуу биздин кол башы, жол башчыларыбыз дагы тигине Америкага чейин, ООНго чейин барып жаратылышты коргойбуз деп баштады. Президентибиздин тегерегинде мына командалар отурат, биякта күчтүү байкелер. Ошонун арты менен элдерге түшүндүрүп, элдер менен тыгыз иштешибиз керек. Ошон үчүн Тунук компания жаңы башталды. Тунук деп интернеттен карасаңар деле бар. Барыңар менен иштешебиз. Сиздердин да убактыңыздарды бөлүп студиябызга келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер айкын программасынын жүрүшүндө саркынды сууларды куруучу курулмалар, ошондой эле Эскөл облусунун экологиясын сактоодогу багытталган иш-аракеттер боюнча арналган айкын программасын көрө алдыңыздар. Студиябыздын меймандарын тааныштырып өтөйүн. Нурбек Осмонов Капризе салуу борборунун инженери болду. Ошондой эле Шаканаков Бактыгул Муратович Тунук компаниясынын Эскөл облусундагы координатору жана Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары
экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык көл регионалдык башкармалыгынын башчысы Кыштобаев Максат Батырбекович болду. Мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. УТРК Ысык көл өзүнүн программаларын мындан ары улантат.